Кече Бишкек-Ош жолунда Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти ырчы Самара Каримова, жолдошу жана Бишкек шаарынын вице-мэри Жамалбек Ырсалиевдер авто кырсыкка кабылышты. Самара Каримованын баш мээси чайкалып, көкүрөк омурткасы сынып, унаадагы башка жабырлануучулар да жаракат алып ооруканага түшүштү. Кырсыкка айдоочунун уктап кеткени себеп болгон. Кан жолдордо акыркы күндөрү адам өлүмү менен аяктаган ири авто кырсыктар көбөйдү. Президент Садыр Жапаров буга байланыштуу Ички иштер министрлигине мас айдоочуларды аныктоо үчүн текшерүүнү күчөтүүнү тапшырды. Ага ылайык Ош облустук жол кыймылын көзөмөлдөө башкармалыгы жол тартиби аталышындагы рейдин өткөрдү. Мында бир жуманын ичинде эле 60 айдоочу мас абалында кармалды. Пивону ичкенден кийин за рулем эмне үчүн отурдуңуз? Менин таштап койгондон мажбур болдум. Авто кырсыктардын көп катталышынын экинчи себеби карама-каршы тилкеге чыгуу. Атайын рейд башталар менен эле кооптуу тилкелерде ылдамдыкты ашырып, алдыңкы унаадан ашып өткөн айдоочулар кармалып, 5500 сомдон айып пулдар салынды. Буздун деп ойлогон эмесмин, алдымда машина поворот чыкканда. Азыр 2 жылда экинчи жол токтоп. Экөөдөн повышение скорость. Эми азыр повышение эмес, полоса өтүп кеттим. Жайлоого чыгып эс алуунун арты өлүм менен аяктоодо. Жай мезгилинде авто кырсыктардын көбөйүп кетишинин дагы бир себеби ушуга байланыштуу болууда. Жаратылыш койнунда эс алып, кайтаарда мас абалында рульга отургандар кырсыкка учураган фактылар катталган. Мындан улам кайгуул кызматкерлери эс алуудан кайткан айдоочуларга өзгөчө эскертүү кайрылуусун айтышууда. Карама-каршы тилкеге чыгып, айдоочулар жол эрежесин бузгандыгынан, үчүнчүдөн айдоочулук укукка ээ болбогон жаш өспүрүмдөр арасында ата-энелеринин машинасын минип, жол кырсыгын жасаган учурлар көп болууда. Ушул учурдан пайдаланып, сиздерден ушул айдоочулардан суранып кетерлим. Жаш өспүрүмдөргө автоунааңыздар бербестен, мына азыркы туристик сезон маалында аябай көп болуп атат жол кырсыгы. Себеби ушул природаларга чыкканда, кайра кайтканда сөзсүз мас болуп атат айдоочулар. Ушул мас айдоочулардын кесепетине жол кырсыгынын саны өтө кескин түрдө көбөйүп кетти. Быйылкы жылдын 6 айында Ош облусунда жол кырсыктарынын саны дээрлик 2 эсе көбөйгөн. Анда каза тапкан адамдардын саны 10го көп болсо, жаракат алгандар 30%га көбөйгөн. Президенттин тапшырмасынан кийин ИИМдин министри жол кыймылын көзөмөлдөө кызматына катуу тапшырма коюп, учурда ар бир аймактарда рейдтик иш-чаралар күчөтүлгөн. Роза Акматжан кызы, Мирзат Нууманов, 7 канал, Ош.